Урматтуу мусулман бир туугандар, интернет алдамчылары бүгүн мына аксакалдарды башкаларды өзгөчө не кылды, жанакы мына ошол интернетте жана пранк-сранк деген нерсе дагы бала болду. Сиздин номериңиз бактылуу номер экен, башка экен деп чалат. 5000 которсоңуз сиз машина утуп алдыңыз, холодильник утуп алдыңыз, башка кылдыңыз. Ушулардын баардыгы мына биздин бечара камалып кеткен, түрмөдө отурган бир туугандарыбыздын ойлоп тапкан нерсеси экен. Ошолор ошол жакта отуруп алып туруп, ошол жактан ушинтип алдырышат экен. Кээде уулуңуз кырсык болуп кетти, срочно азыр 10 000 мына банкка которбосоңуз, гай чакырам, башка кылам деп акча алат экен. Ушул нерсени мындай эскертип башка ушул бир провокация башка алдырбаңыздар. Балаңыз өлүп атат десе дагы, башка деп атса дагы, бер башка кылам, же каердесин барайын деңиздер. Макул деп. Кана ошол холодильникти алып келберем, ушунча уткан болсо мен бактылуу экен, мен утуппун, ошончо адам ичинен ошол машинаны. Бекер сен ойноткон машинаны. Бекер дейт. Сиз жөн эле номериңиздин акыры 90 болгондугу үчүн же 100 болгондугу үчүн утуп алдыңыз дейт. Түсүңө да карабайт, өңүңө да улутуңа да карабайт. Сиздин номердин акыры 55 экен, биз акыры 2-5терге приз берип аттык эле, сизге машина чыгып калды дейт. Меники 2-5 раса кыйын адам, ошону дакаса үйгө чейин жеткиз деп өчүрүп коюңуздар. Болду 20 000 котороюм, качан алып келбейсиң. Ал ошончо берет экен дагы, миллиондук машинаны же 50 000 холодильникти бекер берет дагы, анан ошону жеткирип бергенге сизге 3 000 жол кира сурайт. Даканса бактылуу кылам, ушуну бекерлеп кел бер деп туруп өчүрүп коюңуздар. Анан жанакы маселе ошол эмне, балаң авария болуп кетти, кырсыкка болуп кетти. Азыр срочно контрактын төлөбөсө окуудан айдалат, башка кылат, мен университетте мугалиммин, башкасымын деп туруп, мына ушундайлар дагы аябай көп экен. Ошол нерсеге абайласаңыздар, Кудай Таала эч кимди адаштырбасын. Мына ошондой бир арам жол менен адамдарды алдап акча таап аткан бир туугандарыбызга дагы хидаят берсин. Алар дагы биздин бир туугандарыбыз, эми адашты, жокчулуктан башкадан, бирок ошонун баардыгынын кесепети айланып келип, динсиздик, ыймансыздык, тарбиядан аксап аткандагыбыз, өзгөчө тарбияга кепил болгон, жооптуу болгон аталар үй бүлөдө аял бала чаканын тарбиясына өзгөчө көңүл буралы.